аяктагы гипнотерапевт, энергопрактик дегендечи, мындай денедеги түктөр монтип туруп калат. Болот. Тырс десе эле анан уктап калып эле, анан эчтекени сезбей калып эле, анан баягы ичиндеги сырлардын баарын айтып салат деп ойлойт да. Анан мен эле ала бергиз. Сиз деле ала бериңиз. Коркунуч кайдан келет? Же ал сезим бизге керекпи, кереги жокпу? Эмне үчүн дайыма эле көп мындай кадам аттаарда корко беребиз? Өлүмдөн кийинки эле коркунуч ошол болот. Күйөөдөн корком деп. Же болбосо сезимдерин айтып бере албаган адамдар бар да. Биздин ар бир жашообуздунга тийиштүү 32 точка бар да. Жан ооруйбу же денең? Бирөө бир жаман сөз айтты дедиңиз. Ошондо сизде кандай реакция менен кабыл аласыз? Анан ар бир жерим оорусо эле сурай берем да, эмнеге ооруп атасың? Каныбызда катылган ататектерибиздин эң жакшы сапаттары ойгонуш керек да. Демек назар дагы тиет, Назар сөзсүз. Назардын ишенчмес, такыр ишенчмес. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы. Балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы жан дүйнөбүзгө шыбага боло турчу программа жасайм деп ойлоп атам, үмүттөнүп атам. Буюрса ар бириңердин жан дүйнөңөрдүн дарысы болсун. Бүгүн менде психолог, гипнотерапевт, энергопрактик Мира Кулабаева. Мейманда, саламатсызбы? Саламатсыз. Бул аяктагы гипнотерапевт, энергопрактик дегендечи, мындай денедеги түктөр монтип туруп калат. Болот. Мындай гипнотерапевт, энергопрактик деген кимдер экен алар? Алар сиз тааныган эле психологдордун, бирок тереңдеп результат берүүчү, натыйжа берүүчү адистер. Эң алгач гипнотерапевт деген адам бул гипноздун жардамы менен адамдардын жан дүйнөсүн дарылай турган адам. Гипнозго кадимкидей киргизесиз да? Гипноз деп көпчүлүктүн баягы оюнда калгандай, стереотип болгондой, мындай тырс десе эле, анан уктап калып эле, анан эчтекени сезбей калып эле, анан баягы ичиндеги сырлардын баарын айтып салат деп ойлойт да. На самом деле чындыгында гипноз бул болгон, кандай десем, концентрация внимания дейт да, болгон сиздин көңүл бурууңузду бир гана точкага алып келүү. Мисалга, мисал менен айтып берейин, көбүрөөк түшүнүктүүрөөк болсун, бир турмушка чыкпай жүргөн кыздар дейни. Анан мен эле ала бергиз. Сиз деле ала бериңиз. Анан ошол кыз сулуу дейин, Аябай. жаш дейин, акылдуу дейин, бардык жери төп келишкен сулуу айым. Өзү деле турмуш курганга каршы эмес. Убактысы келип жетти, өзүнүн акыл эси, аң сезими бардыгы ошого төп келди. А бирок ошо турмуш курганга эч кандай бир ылайыктуу жигит табылбайт, же болбосо табылса дагы тигил селкинин өзүнүн көз карашына төп келбейт. Анан ошентип убакыттар өтө берет. Мен өзүмдүн тажрыйбамдагы бир историяны айтып берейин, Сиз сурап калдыңыз, кандай болот деп. Мага ушундай сиз окшош сулуу бир кыз келди. 36 жашта экен. Өзү банк тармагында иштейт экен. Анан келип эле айтат, бардыгы жетиштүү дейт. Үйүм бар, машинам бар, бардыгы жетиштүү. А бирок ошо мага эч ким жакындай албайт. Эч ким эле сөз айта албайт. Сөз айтса дагы мага жакпаган, мага терс мүнөздөгү адамдар айтат дейт. Анан эмне болду эле деп, анан экөөбүз баягы гипноз деп айтпадыкпы, концентрация внимания. Анан ошол
керексиз баягындай ойду алакты кыла турган нерселерден алыстатып, анан баягы эмне болду эле деп акырындан изилдеп издеп отуруп, тереңдеп, анан баягындай чукуп ары көздөй казып отурсак, анан бир маалда кыздын ошол бир оюна бир окуя келип кетет да. Гипноз, биз гипноза деп коет, бул сүйлөшүү учурунда деле гипноз болот да. Эгер сиздин болгон тулку боюңуздагы болгон көңүлүңүздүн баары бир жерге бурулуп, башка нерсенин баардыгын унутуп калган болсоңуз, ал деле транс акыбалы болот. Же болбосо катуу ойлонуп кетип баратып, машина менен кетип баратып, сиз өтө турган, бурула турган бурулуштан өтүп кеткениңиз деле бул транс акыбалы болот. Мына ошондой бардык керексиз ойлордон алыстатып, баягы кызды кайсыл маалда ошол сага болгон бир коркунуч болобу, же болбосо тревожный состояние келип калды эле десек, издеп отурсак, ошол кыз 6 жаштамын дейт да, 5-6 жаштамын дейт. Анан сурап атам, кандай кийим кийип турасыз десем, ошо концентрация деп атпаймынбы, болгон оюнун баардыгы бир жерде топтолгон үчүн өзүнүн көйнөгүндө эстейт да, мындай көйнөк кийип отурам дейт. Анан каяктасыз десем, ошол тайнемдин үйүндөбүз дейт да. Анан аякта эмне кылып отурасыз десем, апам ыйлап атат дейт. Эмнеге ыйлап атат десем, ошо мындай көзүн жумуп алып, баягы эсинен чыгып кеткен, эсинде калбай калган нерселерди эстеп атат да. Анан мынтип карап отуруп, анан апамды атам урган экен дейт. Анан эмне болуптур десем, ошо ошон үчүн ыйлап атат, бетинде көк ала бар дейт. Анан жакшылап карап көрсөңүз дагы ким бар десем, анан тайнем отурат дейт. Анан тайнеңиз эмне деп атат десем, тайнем ажыраш деп атат. Сага мунун эмне кереги бар? Бир жолу урду, демек дагы деле ура берет. Эрден жыргап кеткен киши жок. Мынакей мен деле ажырашып кеткем, мына мен деле жакшынакай жашап атам. Сен дагы ажыраш деп атат. Ургаачы киши негизи эле эрден жыргабайт. Керек болсо могу кичинекей кызың деле эрден жыргабайт деп айтат. Апа ыйлап атат, апам ыйлап атат дейт. Анан ошол маалда бирдемкелер менен ойноп отуруп, өзүмдө да коркуу сезим бар. Анан анда күйөөгө тийбеш керек экен деген акырын өзүнө бир установка кылып коет да, блокко салып коет өзүн. Күйөөгө тийген деген жаман экен, күйөөгө тийсең ушундай ыйлайт экенсиң, ушундай курайт экенсиң, демек мен күйөөгө тийбешим керек деп, качандыр бир учурда 6 жашында өзүнө койгон программа да, установка. Мисалы, сиздин деле телефонуңузду туура сандарын тербесеңиз, өзүңүздүн кодуңуз жок, ачылбайт. Ошондой эле ал дагы кодко түшүп калган сыяктуу болот да. Анан ошентип убакыт өтүп кетет, апасы атасын кечирет, дагы да балдары болот. Бул кызды жакшынакай чоңойтушат. Бир ошол атасы менен апасы урушуп жүргөн маалда кыз ошо түштүктө, алайда тайнесинкинде жашаган. Анан ошол ата-энелердин мамилелери туура келгенден кийин, анан кыз 3-4 класстарда Оштон окуп келип, анан Бишкекте жашап калыптыр. Анан десем, ушундай болду дейт. Анан өзүнүн техникалары бар. Азыр болсо сиз 36 жаштасыз. Ошол 6 жашар кызга эмне деп айтат элеңиз десем, айтат, биринчи кезекте кучактап ал кызга айтып, коркпогун. Жашоо сен азыр мына тайнең айтып аткандай, апаң айтып аткандай коркунучтуу эмес. Сен дагы сонун болуп жетилесиң, мынакей банкта иштейсиң, жогорку билимдүү болосуң, үйүң болот, машинаң болот, баардыгы жакшы болот деп ушундай сооротмокмун дейт да. Анан эмнелерди алып берет элең десем, эми биздин подсознание деп коет орусча, ички туюмубузга баары бир бул нерсе биз менен чындыгында болуп жатабы, же биздин элесибизде болуп жатабы, бул туюмга баары бир. Ошондуктан жана аффирмациялар иштейт, ошондуктан жана визуализация иштейт дегендин психологдордун ушундай инструменттеринин иштеши ошол себептен. Анан ал кыз кандай деп атат десем, ал кыз мага ишенип атат, жакшы көрүп атат. Анан эмнелерди алып берет элеңиз десем, ошо бала чакта бир курчакты алгым келет эле, ошону алат элем, анан тигини көрөт элем, муну көрөт элем. Анан ал кызды баягы кыялына нерселердин баардыгын алып берип, сооротуп, таттуулардын баарын алып бергенден кийин ал кызды үйүнө отургузуп койгула, эми апаңызга эмне дейт элеңиз десем, апа, сиз азыр жаштык кылып атасыз, апаңыздын сөзүн угуп атасыз, бирок сизде баары жакшы болот. Атам болсо сизди сыйлап жакшы жашап калат деп ошо апасына кайрылуу кылып атат. Андан кийин эң кыйын кайрылуу тайнесине да, тайнеси өтүп кеткен. Анан сиз эмне дейт элеңиз тайнеңизге десем, тайне, мен сени жакшы көрөм, аябай жакшы көрөм, бирок сен ошондо айтканың үчүн, мен ошондо катуу коркуп калганым үчүн мен турмушка чыкпайм деген өзүмө сөз берип койгон экенмин. Мына ошол себептен мына 36 жашка чейин келип, мына турмуш курбай жүрөм.
деп айтмакмын дейт. Анан естественно ыйлайт баягы. Анан тайнеңиз эмне демек, сиздин оюңузча тайнеңиз эмне демек эле десем, мен ошондо туура эмес кылыптырмын. Баары деле апаң турмушун улап кетти, мен кичине акылсыздык кылыптырмын, ошондо сени дагы ошондой сөзүм тийип калып, сага дагы оор тийип калган экен, сага дагы ошондой программалар болуп калган экен, демек мен ошол сөзүмдү кайра артка алам. Сен мени кечирип кой деп айтмак да энем дейт да, ошондой айтып аткандай мага ошондой сезим келип атат дейт. Анан бата беришин сурабайсызбы? Биз ошол бата менен элге көрөт да, бата деген бул эң ыйык нерсе да, кыргыздын эң ыйыктарынын ыйыгы бул бата. Ыраазычылык менен берилген бата, чын ниеттен, чын жүрөктөн. Анан бата бермекпи десем, ии деп анан байкуш ыйлап атат, колун жайып алып, анан тайнесинен бата алып атат. Анан ошондой терапия бүттү, баягы бугунун баары чыкты, ыйлап бүттү, каяктан программа түзүлүп калганын билди. Анан бир менимче бир 2-3 ай өттү окшойт. Анан эле звонок этип калды, Миреже, мен турмушка чыгып атам. Анан эми чындаппы, кандай деп, анан качан чыгып атасыз десем, бир жумадан кийин чыгып атам. Эмне мынча тез десем, сиз айткандан кийин Алайга тайнеме Куран окутканы баргам дейт. Алыскы тайкелерибиз ошо тайнемдин үйүндө жашап калган дейт. Анан ошол Куран окутканы барганда, бирок ал кыздын запросу мындай эле. Кыргыздардын ушундай бир зөөкүрлүгү, бир нерселери жакпайт, мен деген иностранецке күйөөгө тием дейт. Анан мен айттым, иностранецке тийбей эле коюңуз. Жакшы кыргыздын балдары деле бар десем, билбейм барбы жокпу, иш кылып иностранец эле элесиме иностранец келет дейт да, чет мамлекеттик. Анан Алайга тайнесине Куран окутканы бардык дейт. Кетем деп аткан. Барып келейин эже. Аябай тайнемди козгодум, көп күн ойлондум, анан ошо такыр Куран окутпаптырмын, барып тайнеме Куран окутам деп, анан апасынын атасын алып алып, өзүнүн машинесин салып алып Куран окуту. Анан кошуна колоңдорду чакырып атса, ошо кошунасынын баласы менен чогуу окуган экен. 1-4 класска чейинчи. Анан бир кулагы делдейген сапсары бала болчу дейт. Менин эмемди көтөрүшүп келчү дейт, баягы рюкзагын. Жаман көрчүмүн дейт, кубалачумун дейт. Көрсө ошол кошунасынын баласы 16 жылдан бери Канадада жашайт экен. Кыргыз бала. Классташы. Анан алар дагы ошол айылына келип, ал канча жылдан бери келбей жүрүп, баягы гражданство алгычакта ал болуп, бул болуп, Канададан үйлөнүптүр, бирок ажырашып кеттиптир. Анан келип, анан ата энесиникинде экен, анан эле баягынын небереси келиптир, Куран окутуп атыптыр деп чакырып калат. Анан чакырып кирип келгенде эле сүйдүм дейт. Узун бойлуу дейт, америкалыктарга окшош кийинген кийимдери мен ойлогондой дейт, сыпа. Кирип келгенде эле сүйдүм дейт. Атый бала өзү кичинекей кезинде эле жакшы көрүп жүрүптүр. Ошол жерден эле экөө сүйлөшүп эле жантылашып ошко келип, сөйкө алып, ошол жерден эле Куран окутуунун артысында эле уже сөйкө салуу болуп калган. Анан ушул нерсеге ишенбеске дагы айла жок да. Демек, качандыр бир учурда бир коркуу сезим болуп калабы, же болбосо бир өзүнө сөз берип коебу, ант берип коебу, ошол нерсенин баардыгы адамдын жан дүйнөсүндө туюмунда калып калат дагы, анан кийинки жашоосуна түздөн түз таасирин бере берет. Коркунуч кайдан келет? Эже, ал сезим бизге керекпи, кереги жокпу? Эмне үчүн дайыма эле көп мындай кадам аттарда корко беребиз? Коркунуч сөзсүз керек бизге. Коркуу бул мозг, бул мээ, бул коркуп туруш керек. Мисалы, мээде коркуу болбосо, биз жардын кырына туруп, жөн эле кадам таштап, жыгылып учуп кетишибиз мүмкүн. Же кайнак нерсени колубуз менен кармашыбыз мүмкүн. Бул коркуу сезим, бул жүлүндө турат десем болот да. Спинной мозг менен тезирээк сезебиз. Коркуу сезим керек, бирок ошол коркуу сезимди башкаруу ар бир адамдын өзүнүн колунда. Коркуу сезимди качан гана башкара албай калабыз, качан өзүбүздүн табигый берилген коркууга чөйрөбүз, ата энебиз, тегерек четибиз ошого көбүрөөк коркууну кошкондо. Мен өзүм жөнүндө айтып берейин, коркок болчумун. Азыр деле корком дечи, бирок башкарууну үйрөнгөм. Корккондо кандай коркот элем? Терезенин артында бирөө карап тургандай коркот элем. Көп ушундай коркуулар. Именно ушул көпчүлүккө тараган коркунучтун бирөөсүн айтып бергим келди. Анткени биздин эми апаларыбыз, байкуштар билбейт да бала коркоорун. Тезирээк уктатыш керек. Тиякта жумушу калып атат, анан эле бала уктабай турат. Анан ошо уктабай аткан баланы
ай тигине келатат көрдүңбү деп тыкылдатчы. Бөө келатат беребиз го. Тигине тиги бир түрүсүк, бир айылдагы бир түрүсүк келатканды же желмогуз келатат, же бөө келатат, болду көзүңдү жум, мынакей тигине көрдүңбү карап атат, көзүңдү ачпа деп. Ушундай тарбияда өскөн Советтер Союзунда мындай тарбияда баарыбыз ошондой Бул норма болчу. мына келатат. Ал ошол кичинекей бала наристе көзүн катуу жумуп алып, баягыны көрбөйүн деп жумуп алгандан кийин ал ошо туюмуна кирип калды да. А кийин болсо караңгыда бирөө чындап эле карап тургандай коркуу сезим болот да. Эгер адамдын характери жумшак болуп же болбосо кичине алсызыраак болсо, ошол нерсе фобияга айланып кетет да. Навязчивый идея деп коет го, мени бирөө карап турат, менин аркамдан бирөө келатат деп. А ошол коркуулар эми ким билсин, бирок шайтан сөзсүз азгырып турат дейт да. Корккон адамга кош көрүнөт деп атпайбы? Ошол шайтан күчтөп турат дейт. Мынакей келатат, коркуп атат деп. Анан жок нерсеге эле коркуп, мисалы бул коркуу бир гана терезенин аркасында карап турган жок нерседен коркпойт. Кээ бирлер жок эле жерден күйөөсүн балким кечигип атса, бирөө менен сүйлөшүп атат. Кызгануунун коркусу болот. Же болбосо ушул нерсе болбой калат. Анан мени азыр албай койду же мындай деп, эми психологдордун, классикалык психологдордун термининде фобиялар көп. Мисалы, закрытый помещение деп коет, жабык жерде лифтте түшө албаган кишилер бар, алар деген жабык пространстводан коркушат. Же ошол эле көпчүлүктүн арасында жалгыз чыккандан коркушат. Сиз экөөсүчүлеп элдин алдына чыгып сүйлөш кээ бирөөнү эң чоң коркунучтардын бири элдин алдына чыгып сүйлөө. Бул өлүм коркунучунан кийинки эле коркунуч — это страх публичных выступлений. Эгер ошол публичный выступленияны элдин алдына чыгып сүйлөөнү жеңген адам, ал башка коркунуларды дагы оңой эле жеңет да. Анткени биз, кандай десем, биздин каныбызда, ДНКда тети ата тектен бери келаткан нерселер бар да. Анан коомдо жашаганбыз да биз, общиналарда жашаганбыз. Ошол общинадан бөлүнүп чыгып, кайра ошол общинага кайрылып сүйлөө, коомго, калкка, калктан бөлүнүп чыгып, анан кайра ошолорго бет маңдай жалгыз калып, а биякта коомдо кишилер көп, а сен жалгызсың. Анан жалгыз аларга чыгып сүйлөш, бул өлүм менен барабар болгон. Анткени жалгыз калган кишини нар жактан кашкыр деле жеген, аю деле жеген, же болбосо жалгыз калган адам коркунучка көбүрөөк дуушар болгон. Ошондуктан элдер мындай топтолушуп жашаган да. А топтон чыгып бөлүнүп, өзүнчө эл алдына чыгып сүйлөп, же болбосо өзүнчө бир деятельность кылган адамда ошол именно страх публичных выступлений, өлүмдөн кийинки эле коркунуч ошол болот. Анан коркуу, мен коркуп атам деп отура берсе болот, бирок коркууну жеңип, аны реалистичный көз караш менен караса болот. Жөн эле отуруп эле үй күйөөгө чыккандан коркуп атам, анан андай болуп калсачы, мындай болуп калсачы деп толтура нерсени ойлонуп алып отура берсе деле болот, же болбосо турмушка чыгып, Балким деле болот. Сизге тийиштирип айткандай болуп калдым. Жок. Сизде эми коркуу сезим жок болсо керек. Күйөөдөн корком деп. Андай да болушу мүмкүн. Энергопрактик деген эмне же? Ошондо? Энергопрактик бул гипнотерапиянын баягындай дене аркылуу коркууну чыгарганды. Бардык эле адам жанагы мен айтып кеткен менин кардарымдай болуп, транска кирип, өзүнүн ойлорун мындай туура так же болбосо сезимдерин айтып бере албаган адамдар бар да. Мисалы, мне ар дайым айтат, сен жөн эле ойлоп таап атасың деп коюшу мүмкүн да. Мисалы, ушундай сезип атасың десе, сезип атам, бирок мен өзүм эле ойлоп таптым окшойт деген. Ошондой болушу мүмкүн. Ал гипнотерапия деле, мынакей энергопрактика деле Америкадан келген техникалардын бири. Эң сонуну деп ойлойм, азыркы тапта адамга жардам берүүнүн, жан дүйнөсүн бир сонун жакшы акыбалга алып келүүнүн эң алгачкы дебейин, эң сонуну дейин аксыз барс техникасы. Бул башта биздин ар бир жашообуздунга тийиштүү 32 точка бар да. Денебиздеби? Денеде катылган жанагы мен айткан блоктор, таарынычтар, коркунучтар, өкүнүчтөр, даже керек болсо жыгылып кеткен качандыр бир оору, ошонун баардыгы деле денеде калып кала берет.
болгону ошолорду чыгара турган атайын бир баштын өзүндө жайгашкан 32 точка бар. Баштын өзүндө. Өзүндө эле. Ал остеопаттарды билесиз го. Остеопаттар алар дененин түзүлүшүн акырын мягкий воздействие деп коет, акырын жумшак кармап эле тууралап коюп атпайбы. Мануалисттер карсылдатып ордуна келтириши мүмкүн. Остеопаттар байкайсыңарбы, бир жериңизди мынтип көккө чейин кармап отуруп эле ошону тууралап коет. Бул остеопатияга окшошуп кетет, бирок андан таптакыр башкача ушул 32 точканы кармап турганда адамдын денесиндеги катылган, сиз унутуп калган оору болобу, коркунуч болобу, бир блоктор болобу, ошол чыкканга жардам берет. Анын үчүн Access Bars практигине сиз өзүңүздүн ичиңиздеги көйгөйдү айтып беришиңиздин деле зарылчылыгы жок. Жөн эле жатасыз. Жөн эле. Сиз мына башты кармайсыз. Башты эле кармап атасыз. Анан ошондо бир кээ бирлерине көрүүчүлөргө жомоктой угулушу мүмкүн, бирок бул техниканын уникалдуулугу сиздин качандыр бир учурда алган травмаңыз же болбосо денеңиздеги оору медициналык аппараттар көрө албай аткан кандайдыр бир илешмелер болуп калганбы, же болбосо бир коркуудан келип чыккан блокторбу, же болбосо ошондой энергияларды таап чыкканга толук мүмкүнчүлүк бере турган техника. Мисалга ушундай бир агай келип калды, анын кызына бир курстар, азыр эми курстар көп эмеспи, ошондой курстардын бирөөсүндө айтыптыр, силер тезирээк мына уюлдук телефонду памяти толуп кетет го, ошол сыяктуу эле тезирээк өзүңөрдүн керексиз маалыматтардан арылгыңар келсе, как перепрошивка сыяктуу Access Bars техникасына ушундай техниктер бар болсо, адистер ошолорго кайрылгыла деп бир Алматыдан бир курсту окуган кыз келет. Анан ал келип өзүнө абдан жакты, жеңилдеп калдым, мурунку таарынычтарым, өкүнүчтөрүм кетти деп, анан ушу сөзсүз эле өзү жеңилдеп калган киши башкаларга дагы айткысы келет. Анан атам менен апам деп калды. Анан апасы келди, апасы менен ошондуктан үй бүлөлүк психолог деген атка конуп калгам. Апасына жардам бергенден кийин анан атасын чакырды, атасынын келиши абдан кыйын болду да. Ага актаганы баштабагылачы. Ооба, анан башымды кармап турса эле эмне болуп кетет экен. Анан укмушко бунуңар деп, анан акыр аягы ошо кызы аябай суранып атасын алып келди. Анан баягы байкени кармаганда эле жүрөгү аябай катуу согот экен да. Ошол нерсени мен аркылуу сезилет десеңиз. Башын кармаганда эле анан айттым, байке, сизде тахикардия барбы десем, ооба дейт. Анан тамеки көп чегесиз десем, эми аны сен айтпасаң деле тахикардияны балким эми башты кармап турганда пульстан сезиши мүмкүн деди. Логика деди да. Логикага салат. Анан ал деп бул деп анан ишип сүйлөшүп келатабыз. Анан бериңиз мындай ооруйт экен десем, ооба эми аны аялым деле айтса керек дейт. Эми такыр моюн бербейт да. Анан ошентип келатканда эле анан бир маалда оң бутунун эле баягы балтырында бир тыз деген бир оору бар да. Анан айтып атпаймынбы, байке, ошо оң бутуңуз травма алды беле, эмне болду эле десем, мынтип собираться унчукпай калды да. Анан бир бычак менен кескендей. Бирок бычак дейин десем, бычактан мокогураак. Ошол жериңиз күн суукта ооруйт окшойт десем эле, баягы киши ким айтты сага дейт да. Мындай башын көтөрүп. Анан эч ким айткан жок. Сиздин денеңиздеги болуп аткан нерселер мага сезилип атат десем, эмне үчүн бычак дейт. Анан бычак деп ошо бычакка окшош болуп атат, бирок бычактан тупойраак нерсе го десем эле, айтат, бала кезде чалгы чаап, эме чөп чаап атып, досум чалгы менен чаап алган дейт да. Анан ошол жерден тарамышымдагы бут ооруп аткан кишилерге ошондой болгон дейт. Анан аны каяктан билет элеңиз дейт. Анан ушундай десем эле, анан азыр менде да тартыш болуп калды дейт. Азыр агай менен жакшы мамиледебиз. Ошол бир көйгөйлөр болуп калса, же болбосо уйкусу начарлап калса келип турат. Бирок ошондой техниканын уникалдуулугун айткым келет. Бул денедеги катылып калган, биз унутуп калган, бирок биздин алдыга жылышыбызга тоскоолдук кылып аткан терс энергияларды чыгарганга жардам бере турган адис, энергопрактика. Анан биринчи оору деп сүйлөшүп калдык. Жан ооруйбу же денеби? Жакшы суроо бердиңиз. Биринчи жан ооруйт. Психосоматика деген илим бар го. Алгач жан ооруйт. Жан эмнеден ооруйт?
жан ишке ашпай калган ой кыялдардан ооруйт, жан таарынычтардан ооруйт, жан ачуу сөздөн ооруйт, жан жакындардын түшүнбөстүгүнөн ооруйт, жан сүйүүгө жетпегенден ооруйт. Мына ошонун баардыгынан жан ооруйт. Жандын ооруганы алгач сезилбейт, болгону баягы жүрөктүн кысылып калышы мүмкүн, же болбосо жаман бир сизге жагымсыз ачуу сөз уксаңыз, элестетип көрсөңүз, бирөө бир жаман сөз айтты дедиңиз. Ошондо сизде кандай реакция менен кабыл аласыз? Мындай жүрөгүң тыздей түшөт. Жүрөккө чейинчи Жаман сөз айтып көргүлөчү. кандай болоюн деп койсоң. Сөксөң деп койгон. Эң башкысы бул сиз күтпөгөн адамдан уккан сөз. Жакшы көргөн жакын адамыңа. Жакын адам. Кимге таарынасыз? Жакындарга таарынасыз. Жакын деген сөз, сиз экөөбүз азыр жакын отурабыз. Сиздин жашооңузга жакындатып алган адамдар сизге айткан сөз ошол оор тиет да. Тети көчөдө тетиякта бирөө кетип барып сүйлөсөчү, ай сен ушундайсың десе, бара бер деп койсуң го. Маани бербейсиң. Жүрөккө киргизген адамдын ооба, өзүңүзгө жакын туткан адамыңыздын айткан сөзү сизге абдан оор тиет. Мына ошондуктан ошол жакын адамыңыз сиз күтпөгөн учурда сизге жагымсыз, даже күлүп туруп деле айтса, сизде таң калуу пайда болот биринчи. таң каламбы биринчи? Алгач таң каласыз. Мээм мындай неметпейт да, түшүнбөйт да, эмне болуп кетти дегенде. Биринчи деп билеп тартып таң каласыз. Сен ушуну айтат белең, же сенден ушуну күтсө болот беле деп. Макулсузбу? Дегенде эле мынакей мисалга эки адам кезиктик дейли. Мен сизге ушундай бир жагымсыз сөздү айтайын. Сиз экөөбүз жакын турабыз. Мен ошо жагымсыз айтып аткан киши, ал сөзсүз ичи кара адам болот да. Бактылуу адам сизди таарынтайын дебейт. Өзү ичинде бактысыз адам гана башка бирөөгө жагымсыз сөздү айтышы мүмкүн. Бактылуу адам эч качан бирөөнүн жашоосуна кийлигишкиси да келбейт. Ал өзүнүн жашоосу менен бактылуу, ооба. Анан ошондой айтканда, мисалы сөздү энергия деп атпайбызбы? Ооздон чыккан сөз, мисалы элестетип көрүңүз, кара түтүн сыяктуу болсун дейлик. Мен сизге бир жагымсыз сөз айттым, Назира, сен ушундай экенсиң. Же болбосо даже күлүп туруп деле айтышы мүмкүн, Сиз болсо таң калуу менен деп аны жутуп алдыңыз. Деп жутканда эле таң калуудан сразу бериңиз мындай бир кысыла түштү. Эстедиңизби? Кийин эстегенде бирөөлөр менен сүйлөшкөндө айтасыңар да, мага ушинтип айтканда, ушинтип айтпады десе, ай сразу эле беттен алып кайра айтпайт белең дегенде, мягым буулуп калды дейсиз го. Кайра сөз айта албай калдым деп. Анткени бул кызыл өңгөч деп коет го. Өңгөчүбүздү тартып, дедик дагы баягы кара түтүндү жутуп алдык. Жутуп алганда бериңиз катуу кысылып, жанагы этти жакшы чайнап жута албай каласыз го. Ошондой сыяктуу болуп мынтип сызылып кетет. Ошол маалда эстедиңизби, көзүңүздөн жаш чыгып кетет. Каалайсызбы, каалабайсызбы, бул баягы айтып атпаймынбы, жута албай турган этти мынтип кыйнап эле жутуп салсаң көзүңөн жаш чыгып кетет го. Ошондой эле жанагы энергия дагы ал көзгө көрүнбөгөнү менен ал физический, кандай десем, зат сыяктуу эле кирет да, кадимкидей эле. Анан бериңизди кырып өтүп эле мыяка келгенден кийин эле сиз эмне кыласыз, энтигип баштайсыз. Эстесеңиз, биринчиден көзүңүздөн жаш чыгат, биягыңыз буулат, анан эле энтигип баштайсыз. Миренжи, сиз ушинтет белеңиз деп. Эстедиңизби? Ошондой болобу? Ошондой энтигүү бул жанагы кара түтүндүн барып сиздин органдарыңызды кыскандай болот да. Бияк баардыгы бош, кенен, жашнакай эле тургансыз. Сизге керексиз энергия кирип туруп, денеңизди кыйнап баягы кысып баштайт. Газ сымалчы. Кысып баштаганда эле дароо эле жүрөгүңүз ооруп баштайт. Эмнеге? Анткени ал сразу канга сиңе турган стрессовый энергия, азыр ошо стресстин энергиясы деп ат коюп коелу. Стресстин энергиясы каныңызга сиңер менен эле каныңыз коюланып баштайт. Биохимический состав крови меняется. Реакция жүрөт сразу. Прям дароо реакция жүрөт дагы, каныңыз коюлуп баштайт дагы, жүрөктүн кан тамырлары ичке да. Жүрөктүн кан тамырларынан коюу кан өткөнгө уже кыйналып баштайт. Ошон үчүн эч качан оорубаган, жүрөгү оорубаган киши деле мынтип жүрөгүн кармап калат.
потому что кан тамырларга коюу кан өтүп тоскоолдук жаратат да. Ошол эле маалда эгер мынакей жарым саат, 1 саат, 2 саат мурда жакшынакай эле тамак ичкен болсоңуз, ошол жаман стрессовый жанагы негативный энергия киргенден кийин ашказаныңыз бурап окушуп да кетишиңиз мүмкүн. Болобу ошондой? Болот да. Мисалы бир жаман кабар, суук кабар укканда адамдар окшуй атпайбы? Демек, ошол негативный энергия сиздин ашказаныңызда жакшынакай эле жеген даамдуу тамагыңызды иритип жиберет. Туура эмес тамак жеп алсаңар сразу кусасыңарбы? Мына ошол сыяктуу эле тиги эле энергия киргенден кийин ашказаныңыздагы тамактагы туура эмес болуп калат дагы, анан окшуй ийгенге чейин барышат. Андан ары процесс андан дагы тереңдейт. Бул ичегилерге өтө турган нерсе. Кээде ушундай бир жаман кабардан кийин адамдардын дароо ичи да өтүп кетет. Анткени бул физиологиялык нерсе, ичте заң бар да, ошол нерсе дагы дароо жумшарып, дароо адамдын ичиндеги нерсенин бүт бардыгын ичи алып кетиши мүмкүн. Ошол эле маалда дароо эле баш ооруйт, анткени баягы коюу кан башка барат дагы, мээнин кан тамырлары жүрөктүкүнөн да ичке, аякта сразу башыңыз чыңалып чыгат. Демек, сиз тиги кишиге жооп кайтарышыңыз деле мүмкүн, бирок кайтарбасаңыз деле стресстин бардык этаптардын бардыгын өтүп, адам өзүнүн ичине ошол негативный энергияны кийирип алат. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ар жагым ооруду, бер жагым ооруду деп калат. Бирок эң башкысы ошол жаман кабарбы же болбосо көргөн көздөн коркуу сезимби, таарынуу, өкүнүүбү, ошонун бардыгы алгач жан ооругандан пайда болот. Анан көп учурда азыркы маалда боору ооруган адамдар көп да. Бизде өзгөчө Кыргызстанда. Өзгөчө. Биринчи орундабыз. Эмне себептен ушул? Эгерде алгач жан ооруйт десеңиз, биз эмнени дарылайбыз? Жанды? Жанды дарылаган адам аз да. Денени дарылайбыз го. Боорум ооруп калды деп больницага барабыз да. Ооба, дары чебиз да ойлогондо. Дары чебиз. Анан врачтарга бара беребиз. Мен врачтарга барба деп эч кимди үгүттөгөн жерим жок. Бул жерден бир гана алгач жандын оорусу жөнүндө айтып жатканым. Анан врачтар дарылай берет, адамдын денеси оорубай эле жан дүйнөсү ооруп турат. Жан дүйнөсү дарыланбаган адам анан акыр аягы денесин дарылаганга мүмкүнчүлүк болбой калат дагы. Анан врачтар биздин колубуздан келген нерсе ушул, эми айла жок дейт. Мына боор оору, ошол психосоматикасын айтып берейин эми биротоло. Боор деген эмне өзү? Неме, канды тазалайт, иштеп чыгат. Кыргызда боорум деп эмнени айтат? Жакын адамдарын айтат, бир боорум, бир туугандар. Же болбосо баланы да айтат, бала боор эт менен тең дейт, Ушундай сөздү уккансызбы? Дейт. Демек, ошол таарынычпы, же өкүнүчпү, же бир айтылбай калган бир өкүтпү, ошол бир туугандарына болгон же болбосо баласына болгон таарыныч боорду жейип коет ошол. Ошол эле нерсе боорду талкалап коет. Бир тууганына таарынган адамдын сөзсүз боору оорукчан болот. 100% айта алам. Баласына таарынган эне болобу, ата болобу, алардын да боору талкаланат. Боор бул кээ бир адамдарда таарынбаса дагы аябай боорукер адамдардын да боору оорукчан болуп калат да. Мисалы, сиз бирөөнү көрүп, бооруңуз ооруйбу? Ооба. Анан ошону айтасызбы? Боорум ооруп кетти. Боорум ооруп кетти деген сөз, мындай жаным ачыды, орусча жалко деген сөз да, боорум ооруп кетти деп. Ошол сиздин оозуңуздан айтылган сөз, энергия, кулагыңызга жетет да турабы? Кулагыңыз суугап атат, боорум ооруп кетти. Кулактын нерв, слуховой нерв самый толстый нерв. Толстый. Да, слуховой нерв аябай восприимчивый да. Уккан кулакта жазык жок деп коет го. Кулагыңыз угат, ошол эле сразу команда мозгко кетет. Так, хозяйканын боору ооруп атыптыр. Демек, боору ооруп атыптыр деп, боордогу бардык балким ферменттерби, то есть мозг управляющий болуп атпайбы?
жана коркунуу дагы бизди башкарууну дагы мээ кылып атпайбы. Демек биздин кожойкебиздин боору ооруп атыптыр деп бооруңузда бир процесстер жүрө баштайт. Мен боору кермин деген адамдар бар. Боор деген боор болсо, кер деген эмне? Чоңойт. Боорукер болуп эле болсо кандай болот жаңы. Ошо боорукердин башка бир аталышы барбы? Кандай деп ойлойсуз? Мен боорукермин, же болбосо мен кандаймын? Мен Мээримдимин десе болот. мээримдимин десе. Мен жароокермин десеңиз болот. Мен мээримдимин десеңиздер болот. Мына ошондуктан айтылган сөздөрдүн баардыгынын энергиясы адамдын жан дүйнөсүнө толук иштерине мен ошолуна тажрыйбамда толук кандуу ынандым. Жан дүйнө кандай акыбалда болсо, биздин физикалык денебиз дагы ошого туп-туура жоопту кайтат. Эмне үчүн кыргыздар акылмандуулугу ушундай бийик болгон? Мисалы катуу ооруп, мына эртең өлөт деген киши деле кандайсың десе эмне деген? Жакшы деген. Слуховой нерв слышит. Демек мозгко команда кетет, демек организмде процесс регенерации, восстановления тезирээк иштейт. Кыргыздар өлүп атса деле жакшы дей берет деп биз ушинтип айтып калабыз го. Ошондон турбайбы? Ал бул адамдын өзүнө биринчиден дем берүүсү, экинчиден команда. Мен жакшымын. Ооруп аткан киши деле мен кечеки караганда бүгүн жакшымын десе, процесс регенерация тезирээк өтөт да. Кечеки караганда жакшымын. Азыр тилекке каршы жакшымын деп айткан адам аз да. Ой, кайдагы жакшы. Аягым ооруйт, биягым ооруйт, анан ит дегендерди толтуруп атат. Бронхитим бар, анан атитим бар, анан билбейм. Гепатитим бар, анан тигиним бар, мунун бар. Ошо иттердин баардыгын чогултуп алып анан мен аным бар, өзүнө менчиктейт да. Меники дейбиз. Эң өкүнүчтүүсү менин сахарым, менин тигиним, менин мунум. Багат кемисталар да, меники деп. Ооба. Пока аны багууда турганда ал сиздики. Ал сиз аны эч кимге бербейсиз. Меники деп. Деген эмнечө бул всегда таандык. Мага таандык. Анан дагы кайсы оорулардын психосоматикаларын айта алчысызбы? Сурап көрүңүз. Болдубу мындай ошо бир жерим ооруйт деп атып анан айыгып кетти, ошо жан дүйнөсүн айыктыруу менен бирге. Ооба. Айтып бериңизчи. Жан дүйнөсүн мисалы көп адам ошол энергопрактика учурунда буттары ооруган кишилер көп болот да. Бутум ооруйт дейт да, анан сиз эмне жумуш кыласыз десем, мындай жумуш кылам дейт. Анан каяктарга барасыз десем, ушундай жерлерге барам дейт. Ушул нерсе сизге жагабы десем, жок. Мага жакпайт. Сиздин чыныгы каалооңуз, чыныгы тандооңуз жана сиздин колуңуздан келген сонун иштерди кыла турган жолдор балким башкадыр. Мажбур жасай турган иштер ар дайым дененин оорусуна алып келет да. Колдордун оорушу көп келет азыр, муундардын ооруганы. Жакында эле Инстаграмда деле жүрөт, бир келин келди. Муундарым ооруйт дейт да. Мынтип бутумду бүгүп отура албайм дейт. Анан бизде сонун бир дем алуу ыкмалар бар. Жана айтып кетпедикпи? Коркунуч болсо деле, таарыныч болсо деле, өкүнүч болсо деле ооз аркылуу кирет деп. Анан дем алуунун ушундай уникалдуулугу баардык кирген жанагы терс энергиялардын баардыгын кайра дем менен чыгаруу. Дегенде кайра Или дем алууну айтып беришет десе ушул турбайбы? Дем алуу ыкманын аны дагы туура адиске барып кайрылып эң мындай дасыккан адистен дем алуу дагы сөзсүз шарт. Анан ошол дем алуу ыкмага бир келин келип калды. Биз ушундай бөлмөнүн ичинде дем алганда баары бир деле бөлмөдө тоскоолдуктар бар да, баары бир адамда кыйналуу болот да, анан ошону бир табигатта парктын ичинде дем алууну өткөрүп көрөлүк дедик. Анан ошол жака барсак сонун экен. Баягы терс энергияларды чыгарганда эч кандай бир тоскоолдуксуз сонун эле чыгып кетет экен. Анан ошол шаардын бир сонун парктарында эртең менен таңертең таза абада ковриктерди салып анан дем алууга жаткырдык.
элдер деле жок экен. Анан 15 мүнөттүк дем алуу ыкмада ал адам бир гана өзүн тыңшап, өзүнүн ичиндеги болгон таарынычтарды, эч кимге айтпай жүргөн буктарды, кектердин баардыгын дем менен чыгарганга толук мүмкүнчүлүк бар да. Аны сөзсүз тренердин жардамы менен жасаш керек. Анан ошол дем алуу ыкмада баягы келин байкуш аябай тыырчылады. Бул как МРТ аппарат сыяктуу сиздин денеңизде каякта блок турганын көрсөтөт да ушул дем алуу ыкмачы. Колдору тырышып калды, ооздору булардын баары тырышып калды. Тим эле чыдабай туйлайт. А болбосо жөн эле дем алып атат. Деп эле дем алып атат. Мен болгон эле качан таарынсаңар ошону чыгаргыла, ошол эстеп, анан ошону дем менен чыгаргыла деп эле мен жөн гана баягы тренер сыяктуу жардам берип атам. Ошол оңой эле дем алууда колдорум тырышып калды дейт, башы тырышып. Демек, адамдын өзүнүн как диагностика сыяктуу денесинде кандай блоктор турганын бар. Анан бир маалда 15 мүнөт бүттү, байкуш аябай буркурап ыйлады. Кыздар видеого да тартып алышты окшойт. Анан аябай ыйлады. Тим эле бер жакта бир кызымдын буттары титиреп токтой албайт. Анан ошо дем алуу ыкма бүткөндөн кийин менде бир жакшы техника бар. Кыргыз күүсүн коюп коем. Бул кыргыз көчү деген музыка абдан жагат мага, анткени биз көчмөндөр болгонбуз. Анан негедир ошол күүдө мен туюмумда жакшы иштейт. Туюмумда ошол биздин каныбызда катылган ата тектерибиздин эң жакшы сапаттары ойгонуш керек да, ДНК. Код ДНК деп атпайбы, бул кут деген сөздөн эле келген да. Биздин каныбызда кут катылган. Код. Орустар эле кийин алып алышкан, биздин казан дегенди алгандай эле биздин кут деген сөздү код деп эле, анан баягы катылган нерсе да, а кут дагы сыртка чыкпаган катылган нерсе да, бул купуя сыр. Ошол сыяктуу эле биздин кан тамырыбызда ошо жети атабыздын группа крови бар. Ошон үчүн жети атаңды бил дейт да, өзүңдү тааны, өзүңдүн тааныганың жети атаңды тааныганың. Анан ошол дем алуу ыкма бүткөндөн кийин анан ошол кыргыз көчүн коюп койсом, анан адамда укмуштуудай трансформация болот. Ыйлашат, баягы качандыр бир өтүп кеткен ата энелери эсине келет. Анан даже мындай бир элестер баягы катуу дем алып барып чууркап келип анан токтоп калганда деле адамда бир бошонуу болот го, ошол сыяктуу. Анан ошол маалда аябай ыйлады тиги келин. Анан бүткөндөн кийин анан сурайм да, кандайсыз, жакшы болуп калдыңызбы, эмне болдуңуз десем, мынтип кармап көрүп, эже, муундарымдын оорганы каяка кетти? 15 мүнөттүк дем алуу. Мен ал аялды буга чейин көргөн эмесмин. Тааныбайм дагы. Келди, тааныштык, сурадым, эмне запрос менен келдиңиз десем, муундарым ооруйт дейт. Анан бир эле суроо бердим. Муун деген эмне өзү? Десем, сустав дейт. Суставтарым ооруйт деди. Орусча айтып келебиз да, суставым ооруйт дейт. Анан суставты кыргызча эмне деп айтат десем, муун дейт. Анан муун деп биз эмнени айтабыз десем, ойлонуп калды. Анан улуу муун бар, анан кичүү муун бар. Бизди бириктире турган нерселер да. Суставтар дагы бизди бириктирет го. Но ошол муундардын кайсынысына сиздин көз караштарыңыз туура эмес же таарыныч бар десем эле дип ойлонуп калды. Анан атаңыз, апаңыз жөнүндө. Баягы адам сразу эле дарылы өзү айтып бере калбайт. Анан атаңыз барбы, апаңыз барбы десем, атам 6 жашымда өтүп кеткен дейт. Анан десем, апам башка турмуш курган, анан өгөй ата дейт. Анан өгөй ата деген сөздү сразу эле илип алдым дагы. Анан кандай болду өгөй ата менен жашоо десем, кыйынчылыктарды көп көрдүм дейт. Анан атаңызга таарынуу кандай десем, эмгичекти жектеп келем дейт. Эмнеге десем, түшүнүктүү да. Эмне эрте өлүп каласың? Мени ушундай өгөй атанын колуна калтырып, мени ушундай кыйноого калтырып, балким сен менен жашасам, башка жашоодо жашамакмын. Сен жок үчүн мен өгөй атада кордук көрүп жашадым деген таарынуу муундарына өтүп кетет да. Энесине деле таарынды да. Сөзсүз. Эмне үчүн сен мага ушундай ата алып келесиң? Мен эмнеге ойлогон жоксуң деп. Аны ачык айкын айта албайт да. Айтпайт, бирок жаны ооруган менен жандын оорусу акырындык менен денеге өтөт дагы, анан физикалык дененин оорушуна алып келет да. Анан ошол атаңызга болгон таарынычты ыраазычылык менен кой бериңиз деп, кой бер десе эле элдер мындай каяка кой берем дейт го, ал дем менен чыгып атат да. Анан ошентип бүткөндөн кийин мынтип баягы жерде отурабыз да, анан мындай бутун мындай бүктөп отуруп анан эстеп кетип, эже, мен буттарым ооруганы каяка кетти дейт. Анан ким билет, аны сиз демиңиз менен чыгардыңыз да десем, ушундай болобу дейт.
ушинтип эле жатып эле анан дем алып койсо эле жок, жөн эле жатып эле дем алып койгондон чыкпайт. Аны ошол сөзсүз даярдык, энерготерапевттин өзүнө ишенимдүүлүгү, күчтүүлүгү, тажрыйбасынын жетиштүүлүгү, адистүүлүгү, анан ошол адамдын өзүнүн каалоосу. Мен тажадым ушул нерсенин баардыгын көтөрүп жүргөндөн, канча жылдан бери таарыныч, өкүнүч менин жан дүйнөмдү эмес, денемди дагы жанчып келди. Мен эми ушул нерседен кутулганга даярмын деп ниеттерин туура койгондо гана анан ошол нерселер болот. Жомок окшошпу? Жок, Синельниковдун «Возлюби болезнь свою»н окугам да. Эң биринчи китебим ошол. Анан ошондо көп нерсени түшүндүм да. Демек жан дүйнө, дене баары бир турбайбы деп. Анан ар бир жерим орусча эле сурай берем да, эмнеге ооруп атасың, кайсы жактан келди бул, эмнени туура эмес кылып койдум деп, анан анализ кетет да. Эң туура. Анткени жөнү жок, айтат го, эч нерсе болбойт. Жөн жок жерден айтат го, түптүз эле кетип баратып анан жыгылып кеттим, анан мындай болуп калды, анан случайно деген сөздөрдү жакшы көрөбүз го, случайно мынтип кетти деп. Случайно эч нерсе болбойт. Бул закон ченемдүү. Жыгылган жокмун менчи. Демек, анан ал случайностторго дагы бир себептер бар, аны айта кетпесе болбойт. Бул адамдардын назары. Сиз балким туура эле жолдо кетип баратасыз, туура эле иштерди кылып атасыз, бирок сизге болгон балким жакшы көрүү же болбосо ошол эле жаман көрүү, жектөө ошол адамдын назары дагы адамды ошондой акыбалга алып келип коюшу мүмкүн да. Мисалы, жыргап эле, чабыттап эле жүрөт, Европанын баарын кыдырып жүрөт, таң көрүү деп бирөө балким жакшы көрүп, балким жаман көрүп айтып койгондур. Ошол назар акчасына сайрамдап жүрөт дейди да. Жакында эле ушундай бирөөлөрдүн бир постун окуп калдым, бир белгилүү адамдардын. Орусча жазыптыр, не за ваш счет пьем, не за ваш счет гуляем деп. Ага дагы ошол сөз тажаткан окшойт да. Эми кимдин кайсындай жумушу бар деп айткың келет, бирок элдин оозунда элек жок айта берет. Демек назар дагы тиет, Назар сөзсүз. Назардын ишенч эмесмин, такыр ишенч эмесмин да. Назарды тийген назар төөнү казанга адамды мазарга алып барат. Төөнү казанга адамды мазарга тийген назар. Укмуш сөз экен, эсте болот. Апам какшайт да, эл алдындасың, эл көзүндөсүң, мынтип жүр, тигинтип өзүң тазала деп. Дем салдырып кой. Сизге сөзсүз. Анткени айтып атпаймынбы, бир видео көрүп калдым, арабтардын аттары бар го, бир укмуштуудай сулуу ат. Ошол чоң аянтка бир кандайдыр бир ярмаркабы, бир тойбу ошондойго чыгып эле жылтылдаган мындай алтын сымал ат экен. Ошол жылкы вау деп эле элдин баардыгы эле карап эле чалкасынан түшүп калды. Ошо биринчи жолу көрдүм. Ат мындай капталынан жатып мындай тыурчылайт го. Ал болсо 4 буту өйдө көтөрүлүп, чалкасынан жатып калды ошол ат. Бир Инстаграмда видеодо жүрөт ошол. Арабтар тим эле тыурчылап эч нерсе кыла алышкан жок. Ага чейин мынтип капталдап бийлеп чыккан ат. Зыңкыйган, бир эч кандай кемтиги жок, Аллахтын бир сонун бир жаратылышы. Ошончо адамдын назары бир эле. Мисалы, баланы деле жакшы көрүп койсоң, анан десе эле, жанагы мен айткандай окшой эт го. Болбосо жаңы эле жашынакай сүт ичкен. Кускан сүтү ачуу дамданып калат го. Кычкыл жыттанат го. Ошол ач кирет деген сөзчү. Ачуу нерсе кирет деп атпайбы? Адамдын назары дагы ачуу да. Ошондуктан бир эле Синельниковго такалыштын эме болбойт. Ооба, кээде биз туура эмес жолдордо жүрүп, мажбур иштерди кылып, денебиздин оорушуна алып келсек, кээ бир учурда адамдардын, сырткы коомдун, жакындарыңдын жакшы дагы анан жаман дагы назары ошол адамдын ден соолугунун начарлашына же болбосо кандайдыр бир тагдырларга туш болушуна алып келет. Демек адам дайыма өзүн баягы иликтеп, көзөмөлдөп, таарынычтар каякта болуп атат, коркунучтар эмне болуп атат деп өзүн тыңшаганды билиш керек экен, Биз тыңшай албайт экенбиз. Биз ошо тыңшабагандыктын себебинен ошончалык көп адамдар ооруга чалдыгып атканы, көп адамдар ушул өздөрүнө жакпаган тагдырларда, турмуштарда жашап атканы мени дагы өкүндүрөт да. Анткени кээ бир
мен тааныган бир ийгиликтүү деле адамдар бар. Мен таарынычымды өмүр бою унутпайм деген кек менен жашайт да. Ал кек ага эч нерсе пайда алып келбей эле. Мисалы, мен аны кек деп атам деп, могу чыныга уу куюп алып, күнүгө ушул ууну иче берген менен барабар да. Ойлойм, мен кек деп аткан адам уланып атат депчи, ал уланбайт. Обижаться на другого человека — это пить яд самому, думаю, что умрет другой, дейт да орустар. Анан күндө ууланган тамак ичип атам да. Ал ушундай, анан андай болуп кетсе экен, анан мен аны кечирбейм, анан мен аны кектеп өтөм. Ал өзүн гана ууландырып атат да, өзүн гана кууратып атат. Балким ал тигил адам кыялында балким уже давно кечирип койгондур. Жыргап жашап атат, анан сенин менин иши да жок, ал өзү менен жакшы өзү менен өзү жашап атат. А биз болсо, ошону эстеп атса керек, анан мени ойлоп атса керек, ойлобойт эч ким. Адам өзүн гана ойлойт. Жанагындай акылсыз адам башканы ойлойт. Башканын жашоосуна карап, ал балким бирөө айткандай, анын күнөөлөрүнүн баардыгын уже жок кылып койгондур, аны жамандай берип. Ошондуктан кек сактоо бул адамды эң жаман оорулардын бири — ракка алып келиши мүмкүн. Бизде азыр рак көп болуп атат да. Кек сактоо, таарыныч. Таарыныч деген сөздүн маанисин эле карап көрсөңүз, тар деген сөздөн да. Мен сага таарындым дегенде, мен сага кичирейдим деген эле сөз да. Жан дүйнө бизге Аллах Таала ушундай сонун жан дүйнөнү берген да. Бардык нерсени көргөнгө көздү берген, жыттанга жыпар жытты мурунду дей эле төгөрөгүбүз төп келишкен да. Ошого да ыраазы болбой, менин кашым андай эмес экен, анан мен мындай болуп калдым, анан мен тигиникиндей машинем жок, анан ушул бир керексиз ой кыялдардын баардыгын толтуруп алганда анан оору пайда болуп атпайбы? Оор деген бул салмак болуп атпайбы? уу деген бул ой кыял. Ошол эле таарыныч, ошол эле жаман сөз, ошол эле ишке ашпаган ой кыялдар, ошол эле өкүнүч, ошонун баардыгы эле уу. Ошол уу нерсе, ошол таарынычтар, өкүнүчтөр салмагы толтура болуп кеткенде, оорлошуп кеткенде эле оору пайда болуп атат. Болду, ошол сиздин сурооңузга жооп. Биринчи жан ооруйбу, дене ооруйбу дегенге, биринчи жан ооруйт. Анан жандын кыйналганы акырын келип туруп, анан денеге алып келет. Анан биз болсо дүкүлдөтүп, анан жүгүрүп больницаларга барып, анан уколдорду сайдырып, анан операцияларга барып, анан ошондой денени кыйноо менен алекпиз да. Мен көп айтам, ушул Авиценна деген илгерки эң алгачкы дарыгерлердин бири ошол киши айткан экен. Дарыгердин колунда 3 аспап бар деген. Эң биринчиси сөз деген. Адамды сөз менен дарыласа болот. Экинчиси чөп дары деген. Чөп менен дарыласа болот. Үчүнчүсү гана бычак деген. Ошол бычакты колдонгонго 4% калтырган. А биз азыр тилекке каршы бычакты биринчи орунга коюп алганбыз. Анткени жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деген сөздү бекер айткан эмес. Демек, сиз жакшы сөз айтып, жакшы сөз менен тиги дартын ооруп аткан адамды деле айыктырып жакшы кылып алсаңыз мүмкүн. Же болбосо айтылган сөз атылган ок дейт, жапжашынакай эле кишини бир сөз менен деле жок кылып коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан эң алгач менимче, мен өзүм адис катары, энергопрактик катары эң алгач биз өзүбүздүн ойлорубузду, сөздөрүбүздү, кылган аракеттерибизди жана ошо баардыгын ошол жан дүйнөбүздүн жакшырышына эле алып келсек, денедеги оору кадыресе эле жок болот эле. Көңүл оорутпашыбыз керек экен. Бири-бирибизне. Сөзсүз. Буну көзөмөлдөшүбүз керек экен. Сөзүбүздү, өзүбүздү. Көзөмөлдөн дагы, Назира, мен айтат элем, ошол кээ бир адамдар эмне үчүн дартка кабылышат? Анткени ойлору бир жакта. Мен азыр барсам, анан минсем, анан тигинтсем. Ою бир тарапта. Сөзүндө жок, мен андаймын, мен мындаймын, мен башкачамын. Кыймыл аракети таптакыр башкада. Ниеттери таптакыр башкада. Жанагы Крыловдун баснясы бар эле го, рак, щука, лебедь дегенчи. Ошол нерсе адамды чачыранды кылат. Бир бүтүндүктөн алып кетет да. Мисалы, оюңда башка нерсени ойлоп турасың, кылып аткан иштериң таптакыр бөлөк, сүйлөп аткан сөздөрүң такыр бөлөк, а ниеттериң таптакыр башка жакта. Эгер биздин ойлогон оюбуз дагы, сүйлөгөн сөзүбүз дагы, кылган аракеттерибиз дагы, ниеттерибиз дагы баары бир тараптуу болсо,
ойлогон нерсеңди, бирок эми биздин коомдо ойлогон нерсеңди айткан кишини деле анча жактыра бербейт, бирок жактырбаса дагы өзүңө кандай десем, өзүңө бекем болгонуң жакшы да. Ушул нерсени ойлоп турасыңбы, демек ошол нерсени айтышың керек. Айттыңбы, значит ошону кылышың керек. Демек ошого туура ниеттериң туура болуш керек. Жанагындай чачыранды кишилер азыр мага келишет көп. Өзүмдү таппай атам деп келишет. Эмне кылсам болот экен, эмне жумуш кылсам болот экен, муну кылсам болбой атат, тигини кылсам болбой атат. Аныкы өзүнүн максаты эмес. Жанагындай ложный максаттарды кылып алат. Кому-то там ресторанный бизнес, ресторан ачсаң сонун экен. Балким ал ресторан иштетпей эле алма бак өстүрө турган сонун багбандыр. Бирок акчанын аркасынан содага кетип калдыбы же башкага кетип калдыбы. Демек, өзүн тыңшаганды билсе, өзүн аңдаганды билсе, анан өзүн сатпаганды билген адамдар жан дүйнөсү сонун болот. Көрдүңөр. Өзүңөр сатпагыла, өзүңөргө бекем болгула, көкүрөңөр тыңшагыла. Силер эмнени каалайсыңар? Бул азыркы жашап аткан учурдагы жашоо силердикиби же жалганма каалоо менен келдиби? Балким ата-энеңер ушундай болушун каалагандыр, балким дагы жакындарыңыз бирөөнүн жашоосуна, жакшы жашоосуна көзүңүз артып калып, анан ошону туурап атам деп аткандырсыңар. Ошонун баарын бүгүн айтып өттүк. Силерге абдан пайдалуу болду деп ойлойм. Мереже убактыбыз соңуна чыгып калды ба? Мен дагы карап турам. Келип бергениңиз үчүн абдан ыраазымын. Элге ылайым пайдаңыз тийсин. Бүгүнкү эфирибизди көрүп, далай адамдардын жан дүйнөсү тазарып, көкүрөгүндөгү кектерин баарын тазалап, өзүнүн жан дүйнөсү менен эсептешип, бирөөдөн тарынтып алса кечирим сурап, балким бир жакшылыкка себепкер болсок, анда бул жашоодо бекер жашабай элебиз десек болот. Абдан туура кошулам. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Жакшылыктын жарчысы болуп жүрө бериңиз, ар дайым жаркылдап, бизди сүйдүрүп жакшы. Сизге да жакшы турмуш каалайм. Өзүңүздүн теңиңизди таап, жакшы бир сизде абдан көп жакшы касиеттер бар. Ошолорду урпактарыңыздарга бергенге мүмкүнчүлүк болушун каалайм. Рахмат, ыраазымын, айтканыңыз келсин. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, таасири кандай болду? Пайдасы тийдиби? Комментарийге жазып коюңуздар. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.